Саламатсызбы агай? Биз ошо китепканадан келдим эле. Ошо көрүүчүлөргө Жайыл Батыр жөнүндө бир кыскача бизге маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат кызым келгениңер. Бирок Жайыл атабыз тууралуу сөз кылсам, көп сүйлөп берүүгө жараймын. Эми сен кыскартып айттың дейсиң, мен кыскача айтып берейин. Жайыл атабыз 1705 жылы Жалалабадта Сафет Булан деген айылда төрөлгөн экен. Ал жака биздин кыргыздар калмактын куугунтугу менен бул жактан чүйдөн ошо түштүккө ооп кеткен экен. Ошол жакта жүрүп, Жайыл атабыз 50 жыл өзүнүн балалыгын, баатырлыгын ошо түштүктө көрсөтүп жүрүп, 50 жылга жүрүп, 50 жашка чыкканда кайта ошол жакта жүргөн элдин баарын бияка Сарыөзөн чүйгө, Жумгалга, көлгө отурукташтырууга себепкер болгон биздин Жайыл атабыз экен. Жайыл атабызды айта берсе сөз көп. Ошондой болсо дагы Жайыл атабыз эң кийинки учурда бул жака келгенден кийин калган калмактарды сүрүүгө аракет кылган. Андан кийин баскынчы болуп, Абылай казактан келип чоң согуш баштаганда эки уулу Үсен Теке деген азаматтары менен курман болгон. Алардын азыркы бейити Казакстандын Мерки районунда жатат. Андан башкасын кыскача дагы эмне айтып берейин эми. Агай, ошо биздин районду баштаганда ошо сиз башчы болуп, ошо районду баштап бергенсиз. Ошо сиз артыңызда сиз чуркап туруп, ошо Жайыл районунун аталышы сиздин аркаңыз менен болгон, туурабы агай? Ошонун жөнүндө айтып берсеңиз. Аны айтып берейин. Бул эгемендүүлүк учуру келбедиби? Ошол эгемендүүлүк келгенде кесипке чыга баштады. Азыркы көчөнүн аты, же болбосо башка эски жердин атынын баары которулуп, өзүбүздүн кыргыздын азаматтарынын атынан коелу деген уран пайда болуп, маданият кеситине көбүрөөк жарыялана баштаганда, мына ошондон улам кандайдыр бир мага таасир болдубу, өзүм дагы Арбак Кудай деген адамдын бири элем. Ушу Жайыл атабыздын мурунку угуп жүргөн санжарларды айылыбызга айтып берүүгө өзүмдү өзүм мажбур кылдым. Ошол Жайыл атамдын арбагы колдоду деп уялбай эле, тартынбай эле айтууга өзүмдүн жөнүм бар. Анткени эч ким айта электе 1991 жылы 24 октябрде Абдырашид деген жигитибиз кайтыш болуп, дал ошонун таркап аткан кишилерди токтотуп, ушул Жайыл тууралуу сөз кылып, ошолордун алдында сөз кылдым эле. Ал Жайыл атабыз 1920 жылга чейин Жайыл болушу болуп жүргөн. Биздин Калинин районунун аты мурун Жайыл болушу болчу деп. Мына ошондон улам элге туура түшүнүк берип, эл менин сөзүмдү кабыл алып, Колдоп, район боюнча эл айылга кыдырып, дагы түшүнүк жүргүзүп, мен ырас жалгыз эмес, Жайылдын урпактары жардам берип, бара жыйынтыгында мына өзүң угуп көрүп жүрөсүң, Жайыл району аталды, Жайыл чарбасы аталды, Жайыл айыл өкмөтү аталды, эң артында Жайыл айылы болуп аталды. Демек бул сөз акыры Жайылдын арбагы өзүнүн жерине, өзүнүн элине келип орун алган деп айтууга болот. Ошондой эле сыймыктанып дагы мен өзүм айта алам, Жайылдын айылында Жайыл атабыздын арбагы келип конуп, ушу күндө дагы ушул эле биздин айылда деп өзүмдүн оюмду ушул эл алдында уялбай эле айта алам. Рахмат агай.